Эгерде деген сөздүн өтө маанилүүлүгүн караңыз. Эгерде деген сөз бул жакшы эле сөз. А бирок эгерде деген сөздүн артына бир сөздү кошо турган болсоңуз, бул ислам шариятында эң жаман көрүлгөн сөз болот. Бул кайсыл сөз? Мисалы, эгерде мен университетке тапшыра турган болсом, мен андан дипломду алып, бул окууда окуйм. Бул абдан сонун сөз. А бирок мен айткан сөз таптакыр башка. Эгерде мен үйдөн чыкпаганда бул жаман иш же бул жаман жорук болбойт эле деген сөз, бул ислам шариятында эң жаман көрүлгөн сөз. Дагы да түшүнүктүүрөөк болсун. Мисалы, кинолордо гана көрөбүз. Бул кинолордо гана болсун, бул жашоодо эч качан болбосун. Аллах таалам өзү сактаган болсун. Кандай дейт? Ушинтип өкүнүп, ыйлап айтат, эгерде мен мына ушул унаага олтурбаганда тиги балам өлбөйт болчу. Бул биздин акыйдабызга таптакыр туура келбей турган нерсе. Ушул эгерде деген сөздүн артына сиз өкүнүчтү байлай турган болсоңуз, бул динибизде айтылат, эгерде ушундай кылганда мынандай болмок, эгерде мындай кылбаганда тигиндей болмок деген өкүнүч, бул жаман көрүлгөн нерсе экенин дагы бир жолу эскертип коеюн дедим. Эгерде деген сөз өзү жакшы эле сөз. Эгерде деген сөздү бүт баарыбыз колдонобуз. А бирок эгер деле ушундай боло турган болсо, анда тигиндей болмок деген сөздү эч качан айта көрбөңүз. Эгерде мен ушул жигитке турмушка чыкпаганымда, анда мен бактылуу жашайт элем. Жок. Сиздин турмушка чыкканыңызды Кудай Таалам тагдырыңызга жазып койгон. Ошол үчүн халифалардан бири айтат, мен таң калам дейт инсандарга. Аллах Таала бүт баарын тагдыр кылып жазып койсо, бүт баары Аллах Тааладан гана болот деген нерсе болсо, анан колунан чыккан нерсеге өкүнгөн инсандарга мен абдан таң калам деп айткан. Албетте, чын эле, мындай карап көрүңүз, бүт баары Аллахтын колунда, сиздин тагдырыңызга жазып койгон. Анан ошол нерсе болсо, сиз өкүнөсүз. Аттиң. Эгерде ушундай болбогондо мен бактылуу жашап калат элем. Мен тигиге тийбегенде аябай бактылуу болот элем. Же мен бул аялды албаганда мен бактылуу эле жашайт элем тиги менен. Жок. Бул Аллахтын тагдыры. Аллахтын тагдырына эч качан нааразы болбоңуз. Наалыбаңыз. Наалыган эч качан жакшылыкка жетпейт. Эч качан кайгырбаңыз. Кайгырган эч качан ийгиликке жетпейт. Эч качан бирөөнү көрө албай, бирөөнүн жолун тоспоңуз. Эгерде мен ушул нерсени тоспосом, ал бактылуу болуп кетпесин деген нерсени оюңуздан чыгарыңыз. Керек болсо бизге аябай көп суроолор келет. Менин күйөөм дейт, ажырашты мени менен. Бирок ажырашкандан кийин мага талагын бербей атат. Эмнеге бербей атасыз деп сураса, сен мени бактысыз кылдың, мен да сени бактысыз кыламын деп айтты дейт. Бул Аллах Тааланын тагдыры. Эгерде ажырашсаңыз, анда талагын бериңиз. Ал да башка бирөө менен бактылуу болсун. Анын да бактылуу болууга акысы бар. Сиздин дагы бактылуу болууга акыңыз бар. Ошол үчүн Аллах Тааланын тагдыры экен. Ал нерсени сиз ошол нерсени кылып койсоңуз эле аны бактысыз кылып, сиз аны бактылуу бактысыз кылыш сиздин колуңузда эмес, Аллахтын колунда. Зыяндуу нерсе дагы Аллахтын колунда. Ошол үчүн жакшылык болобу, жамандык болобу, Аллахтан гана болду. Аллах гана бул нерсени бизге берди. Аллах тагдырыма жазыптыр, эмне кылам? Аллах өзү кечирсин деп ишиңизди уланта бериңиз. Аллах Таала жеңилдик бере турган болсо, ошол кыйынчылык нерседен дагы оп-оңой чыгып кетесиз. Мисалы, дыйкандар, фермерлер, мындай деген сөз бар. Эгерде фермерлердин малы жакшы семирип калган болсо, алар айтат, мен ушул жемди берген үчүн бул аябай семирди дейт. Карап көрсөңүз, мен жемди берген үчүн ал аябай семирди деп айтат. Ал эми ошол эле малы эгерде арык чыга турган болсо, эми Аллахтын бергени да.
Аллах каалабады да деп айтат. Жок. Жаман нерсени Аллахка оодарбай, жакшылык нерсе дагы, жамандык нерсе дагы бул Аллахтан экенин билип, Аллахтан гана болду деп ишиңизди уланта бериңиз. Эгерде бир жамандык келе турган болсо, анын артында сөзсүз жакшылык бар. Эгерде бир кыйынчылык келсе, анын артында сөзсүз жеңилдик бар. Эгерде бир бактысыздык нерсени жашай турган болсоңуз, анын артында сөзсүз эки бактылуулук бар деп тафсирлерде дагы аябай көп кетет. Муну көптөгөн аалымдар, көптөгөн акылдуу инсандар айтты. Бирок дагы да сиздерге эскертүү максатында мына ушул нерсени айтып чыктым. Кудайым эч качан шерменечиликти биздин башыбызга келтирбесин. Ар дайым бактылуулукту биз башыбыздан өткөрөлү. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Ошондой эле Аллахтын тагдырына эч качан нааразы болбоңуздар. Аллах биздин тагдырыбызга эмнени жазса, ошону көрөбүз. Бактылуулук жазган болсо, бактылуу болуп жашайбыз. Эгерде бактысыздык болгон болсо, бактысыздык нерсени башыбыздан өткөрөбүз. Бирок мен бактысыз экенмин деп калып калбаңыз, аракет кылыңыз, бактылуу болууга умтулуңуз. Эгерде умтула турган болсоңуз, ошол умтулганыңыздагы Аллахтын жазмышына жазылган нерсе болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.